Assalamu alaikum dostlar. Грузиянын аябай бир кызыктуу 9000 жылдык тарыхы болгон, аябай бир тарыхый энергиясы күчтүү болгон бир жерде турабыз. Анан ушул жерде туруп бир Малхас деген бир профессор бизди ушул жерди көрсөтүп келатат. Анан айтып берип атып, бир жакшы бир окуяны айтып берди да. Кээде биз жашообузда Аллахым, мен пайгамбарлардай болгум келет деп бирөө илгери ошо Кудайга сыйынган экен да. Мен да Ибрахим алейхисаламдай болгум келет, мен дагы Давуд алейхисаламдай болгум келет, Ибрахим алейхисаламдай болгум келет дейт экен да. Анан Алла Таала айткан экен дейт да, ал мен сени Ибрахим болуп же болбосо Давуд алейхисалам бол деп мен сенден аны сурабайм дейт да. Мен сенден сен болушуңду сурайм дейт. Сен Нурбексиң, бул дүйнөгө эмнеге келдиң? Нурбек катары өзүң эмне кылдың? Сага жүктөлгөн, сага берилген жөндөмдөрдү, сага берилген аманаттар менен кандай туура чечим, туура жолду алдың деп сурайт экен. Ошондуктан биз өзүбүздү башкалар менен салыштырбай, балким ошол улуу заттардын, улуу пайгамбарлардын, улуу сахабалардын жолун жолдоп, алар кылган нерселерди, пайгамбардын сүннөттөрү менен жашаганга аракет кылабыз. Бирок эң башта биз өзүнчө бир рух, жана Аллах бизди атайын, ошол кандайдыр бир максат менен өзүбүздүн бул жашоодо өзүнүн жолубузду таап, адамзатка, элге, анан эң башта Аллахтын ыраазычылыгы үчүн өзүнүн ордубузду таап, жана ошону сөзсүз түрдө орундатышыбыз керек. Анткени Алла Таала сен эй Нурбек эмне кылдың деп сураганда, мен Нурбек катары жооп берем Аллахтын астында. Ошол өтө маанилүү. 9000 жыл мурун ушул азыр бир шаардын четинде турабыз. Үңкүрлөрү менен, эски үйлөрү менен абдан бир тарыхый, мындай айтканда бир дем күч, энергетикасы күчтүү болгон бир жерде турабыз. Анан ушул жерден силерге ысык салам айткым келип атат. Кайсы жерде болбогулу аман эсен жүргүлө. Келиңиздер, ар бирөөбүз өзүбүздүн бул дүйнөгө жаратылышыбызды кайсыл максат менен жаралганыбызды билели дагы. Аллахтын астына барганда ошондо жүзүбүз жарык болсун. Эмне менен келдиң дегенде, Аллахым, мен сенин эң жакшы пендең болгонго аракет кылдым деп, туура, так, жүзүбүз жарык жооп бергендей бололу. Аман эсен тургула, жакшы тургула. Тбилисиден, Грузиядан салам.